Күйөөм экөөбүз тең аскерде военный иштейбиз. Үйлөнгөнүбүзгө 13 жыл болду. Ушул аралыктарда күйөөм көбүнчөсү эле башка жактарда перевод болуп иштеп жүрдү. Бир жумада бир келет. Азыркы учурда Жалалабадда иштейт. Мен 4 балам менен кайненем менен чогуу турам. Мен Ошто иштейм. Мен ишке кетип келгеним кылган тамак ашымды кайненем кайнежелериме күйөөмө жамандап, акыркы күндөрү уруш жаңжал көп болуп калды. Күйөөм апасынын сөзүнө кирип, мага корсулдайт. Келип төшөгүн бөлүп салып жатып алат. Мен деле көңүлүм калды. Күйөөм дагы ошол сөздү айтат. Менин да көңүлүм жок болуп атат дейт. Кайненем түштөн кийин 4 баланы ойло. Түштөн кийин 4 баланы ойло. Жетим кылбай деп кулагымы койбойт. Мен эми иштеп чыгам, иштейм, күйөөм баксын, үйдө отурам дедим. Исламда аял күйөө башка жашаса арасына суук түшүп калат дейт го. Ошончо чогуу эме кылганыңар жакшы да, карап туруп. Мындайда үйдө ынтымак береке болуш үчүнчү биринчиден тамакты чогуу жеш керек. Азыр ынтымактын үй бүлөнүн бузулуп аткандары себебинин бирден бири аялы башка кафеде, күйөөсү башка кафеде, обеди башка кафеде, кечкиси башка. Завтрагы да азырчы. Анчалык болбойт да. Үйдөгү береке, тамак башка нерсе. Анан кийин жөндөн жөн эле башка жакта уктап калбаңыз, жакшы эмес ал. Үйүңүз бар сизде, сизди күтүп аткан аял бала чакаңыз бар. 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат болбогон сөздөр менен аралашып жүрө бересиз. Андай болбойт да. Сиздин жарыңыз бар, үйгө барың, үйдө дагы амал кылың, ага да убакыт бериң. Бала чака мынакей. Ана мынандай болуп атам, Кудай сактасын азыр, шайтан аралатып ажырап кеттиңер. 4 балам эмне болот анан? Ар жерге барса, жүзү ылдый жакта башкалардан. Ата-энелерин көрүп, булар дагы, мен ата-энем экөө чогуу жашаганда кандай эле дейт да, ысык жан да адам деле. Вот ошолорго биз повод бердик да. Ар жерде иш, көр, тиргилик, ар ким менен жатып, ар жакта уктап калып, ар жерде калып кетип эле жүрө берип. Андай болбойт да. Ошон үчүн иншалла өзү үй бүлө бала чаканы багыш керек. Мейли, военный иштесин, бирок кайра келсин. Ал жерде деле выходной дегендер бардыр, 24 саат иштей берген иштерде жок. Арафа күнү Алла Таала бенделерин күнөөсүн кечиргендей башка күнү кечирбейт экен да. Арафа күнү дуалардын кабыл болуусу башкача. Арафа күнү Алла Субханаху ва Таала шайтанды эң кордогон күн Арафа күнү болот. Шайтан эң кор болгон өзүнө өлүмдү каалаган, шорум курусун деп кыйкырган күн Арафа күнү болот.